үйдө жашоону кантип элестетебиз? Полдун тегиз эместигин караңыздар. Кимдир бирөө бүгүн 2 этаж, 3 этаж особнякта жашап атат. Идиши алтындан, кашык алтындан ушундай деңгээлде жашап атат. Коюн, букасын, саан, уюн, керек болсо улакта чапкан атын ушундай акыбалдагы сарайга ыраа көрбөйт. Туура адамы? Туура. Малыбызды ыраа көрбөйбүз. Бирок арабызда ушундай эжелер, муктаждар жашап атат. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا. Assalamu alaikum. Amansızdarбы, урматтуу мекендештер? Кадырман момун мусулман бир туугандар, саламатсыздарбы? Арабызда, коомчулукта, айланабызда, айылыбызда, жалпы жамаатыбызда эгер муктаж үй бүлө болсо, анын муктаждыгын чечүү колунда бар башкалардын жалпыбыздын милдетибиз. Бүгүн Ноокат чергесинде дагы бир жакшы окуяга туш болуп отурабыз. Сиздер билесиздер, буга чейин дагы Тез кабар YouTube каналыбыздан мындан 1-1,5 ай мурда көрсөттүк эле. Ушул аймактагы активдүү иштеп жаткан Ыйман Аманат деген коомдук кайрымдуулук фонду бар. Ал коомдук кайрымдуулук фонду 2 жыл аралыгында 20га жакын үйдү куруп, акыркыларын ушу муктаж үй бүлөлөргө тапшырып берүү алдында турат. Өткөндө 14-чү үйүн тапшырган эле. Биз ачылышта, тоюнда сиздерге тартып көрсөткөн элек. А бүгүн Ноокат районундагы Төлөс айыл өкмөтүнө караштуу Меркит айылында дагы бир муктаж болгон үйгө жаңы мына ушундай үйүн куруп берип отурат. Аллах разы болсун. Мындай ишти жасоо биздин баарыбызга, бала чакабызга насип кылсын. Мынтип муктажга үй куруп берип, ага жардам берип, же болбосо бир колунда бар адамдын акча каражатын топтоп келип, дарегине жеткирип, бул ишти жасоо бардыгыбыздын колубуздан келе бербейт. Аллах буйрган адам жасайт. Ошол биз айтып аткан фонддун жетекчилигинде Али деген ушундай энергиялуу, эл менен, демөөрчү менен, муктаж менен иштеше билген бир жигит бар экен. Өзү ошо диний илими бар, билими бар. Ушундай бир инсан экен. Бүгүн да ушу үйүн көрүп чындыгында жүрөктөн сүйүнүп отурабыз, жүрөктөн. Аллах разы болсун. Убактысын бөлүп, бирөө үчүн чуркап, демөөрчүгө чалып, анын тыйынын алып, анан буяка келип курулушка сарптап, мына ушул нерсенин баарын жасап атат. Бул айылда ушул көчөнүн тургуну Батма Зуура деген бир 2 эжебиз бар экен. Экөө бир үйдө буга чейин ушу бузулуп калууга жетип калган үйдө жашап аткан экен. Чында айтканда ал жашап аткан үйүн мындай ичине кирип жашоону элестете албайсыздар. Азыр кирип көрсөтөбүз. Азыр Али мырза да ушул жерде, Батма Зуура эжелери да ушул жерде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дамула, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Чарчабай жүрөсүзбү? Алла разы болсун. Ишиңизде ийгилик болсун. Амин, амин. Аллах таалам кабыл кылсын.
Рахмат. Кызматыңыздарды. Телефон аркылуу байланышып турдук. 15-үйүңүздөр, Алхамдулилlah 15-үй. Машалла. 15 үй. 15 үй. Куруу кандай болду? Жеңил эле болду? Албетте, ар бир иштин кыйынчылыгы бар. Бирок ушул Аллах Тааламдын мээримине, ырайымына таянып баштайбыз. Кудайга шүгүр берешен элибиз бар экен. Кээде кыйынчылыктар болот. Бул кыйынчылыктарда албетте кыйынчылыктардын жеңилдиги болот. Булун дагы сыйлыктары болот. Аллах Тааламдын мээрими, ырайымы, берешен мусулман бир туугандарыбыздын жардамы Кудайга шүгүр, машалла. Биз дагы сүйүнүп, кубанып турабыз. Элибизде, журтубузда ушундай бир берешен мусулмандарыбыз бар экен. Кудай буйруса, Кыргызстаныбыздын дагы келечеги кең. Ушундай бир муктаж үй бүлөлөрдүн муктаждыгы чечилип атат. Үйү жоктордун ушундай бир дагы бир ушундай бир чоң маселеси дагы бүтүп атат. Кудай буйруса, үйү жоктордун санасы азаят иншалла. Бара-бара азаят иншалла. Сиздейлер көп болсо, демөөрчүлөр көп болсо, берешендер көп болсо, иншалла коомубузда муктаждар калбайт. Кудай буйруса. Туура айтасыз. Качан берешендер азайса, ушундай бир муктаждар көбөйөт экен да. Качан кыздардын калыңдары кымбаттаса, элибизде зына көбөйөт экен. Качан бир карызга жардам берип туруу жоголгон сайын процентке кредитке акча алуу көбөйөт экен. Ошол себептен элибизде, журтубузда ушундай бир мусулман бир туугандарыбыз бир дене болуп, бири-бирибизге көмөктөшсөк, жардамдашсак, албетте ошол иште дагы, ошол жакшылыкта дагы Аллах Таалам сиз биз менен бирге болот экен, машалла. Алла разы болсун. Бул үйдү чынын айтканда Али мырза өз чөнтөгүнөн каражат чыгарып салып берген жери жок. Ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фонду, өздөрүнүн бир шоту бар. Фонду бар. Демөөрчүлөр жардам берди. Мына экрандан өзүңүздөр дагы Али мырза менен бул коомдук кайрымдуулук фондунун жамааты менен байланышта болгон болсоңуздар, ушу пайдаңыздардын закатын бердиңиздерби, же болбосо бир үшүрүн бердиңиздерби, кайрымдуулук кылып бир садака бердиңиздерби, кандай кайрымдуулук кылып жардам берген болсоңуздар, иншалла мына акыретке касыр куруп койдуңуздар. Туурабы? Акыретке касыр куруп койдуңуздар. Мен эми бул үйгө бир кирпич да коюп берген жерим жок. Ушу жакшылык ишти сиздерге чагылдырып коеюн деп атам. Бирок мен сиздерге суктанып отырам, чындыгын айтканда. Суктанып отырам. Баарынын колунан келе бербейт. Бир кирпич коюп берүү дагы баарынын колунан келе бербейт. Бу жерде канчалаган кирпич коюлду, терезеси коюлду, шифери жабылды, өстүрмөсү кагылды, ичине занавеске пардасы коюлду, эшиги коюлду, полу кагылды, обою жана башка. Ар ким ар жагынан жардам берди да. Ооба, туура айтасыз. Ушундай, бул эжелер чындыгында муктаж бекен эле. Бул азыр өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, Кудай буйруса, бүгүнкү күндө уккан кулак эмес, көргөн көзгө ишениш керек болуп калды. Азыр Кудай буйруса, бул үй бүлөбүздө кандай муктаж экендигин азыр экран аркылуу мусулман бир туугандарыбыз дагы көрөт иншалла. Мына бул жаңы үйү. Эми балким буга чейин мындай үйдө жашоону мындай элестетпесе да керек. Уктаса түшүнө да кирбесе керек. Бүгүн уйкудан турса эле, эртең менен үй салынып калган сыяктуу. Бирок албетте бир 6 ай, 7 ай, көп болсо 1 жыл убакыт кеткендир. Туурабы? 1 жылга жакын. Бирок бүгүн үйлүү болду да. Үйлүү болду. Эжелер, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолуктар жакшыбы? Эки эжемдин алдында турайынчы. Батма Зуура эжем экен, а? Келиң, жакыныраак келиң. Кимиңиздер Батма, кимиңиздер Зуура? Сиз Батма эже? Батма эже. Сиз Зуура эже? Зуура. Алла разы болсун. Канча жаштасыздар? Биз 52 жаштабыз. 52 жашта. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Кимиңиздер чоңсуздар? Сиз чоңу? Зуура эже кичинеси? Жакшы. Ушул жерде канча убакыттан бери жашап аттыңыздар эми ушул үйдө? Батма эже, Зуура эже? Мында ат-энем бары да мынада жашайт эди. 10 жылдан бери наркада да. 10 мурда ат-энем бары да мына үйдө жашайт. Мына үйдө? Ушул үйдө да жашап аттыңыздар? Полу бар эди, жакында алып ташадык да полун. Бала чака, небере чебере барбы? Али мырза, үй бүлөсү боюнча кандай маалымат бар? Батма Зуура эжебиздин бул жакта да бир кыз бар, бул жакта да бир кыз бар. Анан бул эжебиздин кызы турмушка чыккан. Бирок ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, ажырашуу болбосун. Ушул биз менен тең кыз. Ошол азыр 3 баласы менен дагы ушул жерде да. Ушул жерде? Ушул жерде. Бул эжебиздин дагы бир кызы бар, ал дагы ушул жерде. Демек, сиздерде да бирден бала, тиги кызыбызда дагы балдар 5-6 жаш бала бар экен, колуңуздарда? Üçөө эле.
Эмне жумуш кыласыздар? Эмне каяктан каражат таап, тиричилик кылып, нан таап жейсиздер? Мен кафеде пол жуам, идиш жуабыз экөөбүз, Зура экөөбүз. Ушу жакын ортодобу? Же Кызылкыяга барып иштейсизби? Кызылкыяда. Ошо идиш жууганыңызга каражат табасыз кичине. Ошону менен нан таап жейсиздер. Пособияда барбы ошо балдар? Пособия 3600 алабыз айыга. 3600. Эми 3600'дү жеткирип болбойт да. 3600'га 3 адам азыр бир отуруп тамак жеп коюп атпайбы? Оңой эмес. Үйүңүздөрдү көрсөк болобу? Азыр наркы, эмне о? Ал времянкабы? Үстүндө чөпкана болгонбу ал? Али мырза? Азыр эми ошол үйдө убактылуу жашап турат да? Убактылуу жашап турат. Эске салалы, урматтуу мекендештер, мына бизди көрүп атасыздар. Али мырза менен байланыштык эле. Бул үйдүн ачылышы мына жакынкы күндөрү эртең бүс күн болот окшойт, Базар күнү. Базар күнү. Биз эми Баткенден иш сапары менен кайтып, Али мырзага чалып, үйүңүз бүткөн болсо, кирип тарта кетели деп, атай бул киши башка жактан жумушу менен жүргөндүктөн чакырып, келип тартып көрсөтүп атабыз. Алла разы болсун сизден. Үйүңүздөрдү мына эски үйдү көрөлүчү, анан жаңысына кирели. Анткени тарыхта аркага бир кылчайып көз чаптырмайынча алдыга мындай сабак алыш кыйын да. Келиңиздер көрөлүчү, бисмилла. Охо. Ушул үйдө жашаган экен да. Мунауну караңыздар. Ушул үйдө жашоону кантип элестетебиз? Али мырза. Коркпой бул үйдө кантип жашады экен бул? Мына дуалдагы жараканы караңыздар. Полдун тегиз эместигин караңыздар. Ушул үйдө эми килем салып ушул мынау жыгаштары да ийилип сынайын деп түшөйүн деп калган турбайбы? Бул сайыздын кайсы бир убагында курулган, бирок чоң ата чоң энелерибиз эми жай жаннат болсун. Ошо кишилерден бул эжелерге калган экен да. Ушул үйдө күн кечирип жашап аткан. Ахвалын караңыздар. Кимдир бирөө бүгүн 2 этаж, 3 этаж особнякта жашап атат. Туурабы? Кимдир бирөө көп кабаттуу үйдө шаар жергесинде идиши алтындан, кашык алтындан ушундай деңгээлде жашап атат. Бирок арабызда кээ бир үй бүлөлөр мына ушундай акыбалда жашап атат. Көрдүңүздөр? Буга чейин жаңы үй курулганга чейин ушул үйдө жашаптыр. Кээ бир адамдар чарбасында коюн, букасын, саан, уюн, керек болсо улакта чапкан атын ушундай акыбалдагы сарайга ыраа көрбөйт. Туурабы да муну? Туура. Малыбызды ыраа көрбөйбүз. Бирок арабызда ушундай эжелер, муктаждар жашап атат. Муну баарыбыз биз чечишибиз керек. Кыйын. Мына бияктарын да караңыздар. Эшиктери түшүп ушундай абалда болуп калган экен да. Бияктарын. Охо. Коркпой кантип жашады экен. Мына аркасы, терезеси бияка кыйшайыптыр. Наркысы берака кыйшайыптыр, караңыздар. Рамкасын сындырып, мына дуалы чөгүптүр. Мына. Ушундай жашоо болгон экен. Азыр эми булар мындайча айтканда бу алеги тозоктон бейишке түшкөндөй эле өздөрүн ушундай сезип атышат да. Сүйүнүч. Али мырза өзүнүн жамааты менен ушуну баарын уюштуруп коюптур. Үйүңүздөр куттуу болсун, эжелер. Жүрүңүздөр эми. Үйүңүздөрдү бир кирип көрөлү. Астанаңыздарга кирип, Кандай? Сүйүнүп атасызбы? Зур эже? Сүйүнүп атабыз. Үйгө эми Кудай кааласа мына ачып, эртең ачылышын кылып, аксакалдарды чакырып, катмы Куранын окуп, союшун союп дегендей Али мырза мындай расмий ачып берет экен. Анан үйгө киргизип койсо, ушул үйдө Кудай буйрса жакшы жашайсыздар эми. Мына кылымдык 2-3 кылымга тура турган жакшынакай үй салып бериптир. Алла разы болсун. Ушу жигиттерге, жамаатына, анан демөөрчү болгон биздин ушу эл журтубузга түндөп күндөп дуа кылыңыздар. Сиздердин дуаңыздар кабыл иншалла. Кудай буйрса базар күн ушул неберелерине дагы акыйка кылып, кой союп, ушул жерде катма окутуп, ушул балдарга дагы дуа кылайлы деп атабыз. Иншалла.
иншалла келечекте элге журтка ыйык ислам динине кызмат кыла турган, башкаларга да кубаныч тартуулай турган, үммөттүн башын бириктире турган, чачылганда жыйнаган, элдин керегине жараган, элдин ишеничин актаган, элдин үмүтүн актаган, адамдарга ушундай бир кыйынчылыгын жеңилдеткен, муктаждыгын чечилишине себепчи болгон балдар чыксын деп дуа кылайлы деп атабыз да иншалла. İnşallah. Ошондой болсун. Кана, жүрүңүздөр эми үйүңүздөргө бир кирип көрөлү. Жакшы үй болуп тура. Узун туурасы канча болду бул үйдүн? 8-ге 12. 8-ге 12. О, жакшы чоң үй болуптур. 3 бөлмөлүүбү? 3 бөлмөлүү. Бисмилла. Чатырлары жакшы жабылыптыр. Терезелери мына коюлуптур бардыгы, эшиктери коюлуптур. О, чоң комнатадан баштайлы. Машалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу үйлөрдөн, тойлор болгон, жакшылыктар болгон ушундай сонун үйлөрдөн болсун. А үйүңүздөр жаркырап, мына жаңы үйгө бу эжелерибиздин, энелерибиздин жарашканын караңыздар. Мына сонун. Бул коридор экен, Дуалдары натыжный болуптур. Эшиктери мынандай заманбап хай-тек эшиктер коюлуптур. Машалла, биягы зор болуптур го, дасторкон даяр экен. Бүгүн да коноктор келеби? Коноктор келет бүгүн. Кудай буйрса туугандарыны чакырып, тууган уруктары дагы жардам берди, амекелери жардам берди, падышкасына, паластарына, дуалдарына, кызмат акыларына, ошого бүгүн туугандарын дагы чакырып, Кудай буйрса базар күнү ачылышын белгилеп атабыз. Эми тууган уруктары башкач болот да. Ушул эжелерибизге дагы. Кудайга шүгүр, машалла, тууган уруктары дагы жакшы жардам берди. Бүгүнкү күндө эми ар бир адамдын өзүнүн тиричилиги бар экен. Бирок өздөрүнүн тиричилигинен ашырып берди тууган уруктары дагы. Аллах таалам ыраазы болсун, Аллах таалам кабыл кылсын. Мына сиздерге окшогон мусулман бир туугандарыбыз элге журтка кызмат кылган, өзү тапкан ырыскысынан бөлүп, ашырып, ушундай бир башкаларга дагы ушул да биздин мусулман бир туугандарыбыз деп ушундай бир каражаттарын бөлүп аткан мусулман бир туугандарыбыз бар. Аллах таалам баарынан ыраазы болсун, машалла. Машалла. Жакшы инсандар бар экен, ушул дүйнө сакталып турат, күн чыгып атат, күн батып атат. Жандуу жана жансыз нерселерге дагы Аллах таалам ырыскысын берип атат, машалла. Ремонт идеальный жасап коюптур. Зор болуптур, Потолок натыжной, люстрасын илиптир. Мына дуалдагы обойлорун караңыздар. Жакшынакай моюшу сонун. Мына жарык обойлорду коюптур. Мына кимдир бирөөлөр мына төшөгүнө анан арка жөлөнгүч мындай подушкасына жардам бериптир, Кимдир бирөө дасторконуна жардам берди. Ушул амекелер алып берди ушул падышкаларыны. Кимдир бирөө пардасына жардам берди, Парданын да өтө мындай кысынбай, кыспай, ичин кеңири кылып, мына мрамор стилиндеги өтө сонун пардаларды коюп бериптир. Парданы тигип берген эжелерибиз бар, колдап көрбөсүн, машалла, Аллахым кабыл кылсын. Парданы да бирөөлөр тигип берип, ушул пардалар тозок отуна парда болсун, ошол мусулман бир туугандарыбызга дагы. Тозок отуна парда болсун. Биякта азыр чоң бөлмөсүн көрсөттүк, эми залы. Бул спальня. Бул спальня балдарга. Балдарга. Бул жака дагы ошол телевизорубуз кое элекпиз, бирок ошо телевизордун антенналары да келиптир, Бияка телевизор коюлат иншалла. Ооба. Бул жактагы пардаларды да бир аз эгизирээк кылганбыз. Неме жаш балдарга болгондугу үчүн. Бул жакта ушу падышкалар Кудайга шүгүр, машалла. Колдон келишинче аракет кылып. Печка бар экен да, наркы үй жакта. Анын жылуулугу бияка чыгат экен. 2 комнат ысып турат да бир учурда. 2 комната ысып турат. Жакшы. Кышы ушул 2 комнатада Кудай кааласа кыштан чыгасыздар иншалла. Кышында. Мындай коридорлорго дагы пардаларды илип. Бияктачы. Бул жакта ушул. Биякта. Мына печкасы менен. Бул печкасы мына. Печкасы. Печка кышында чыгабыз, мына мооруларды тазалай турган точкалары да коюлуптур. Кудай кааласа. Печканы күпүлдөтүп жагып, ушул үйдө эле жашап күн кечире берет. Биякада телевизор кое турган орундуктарды коюпсуз. Потолок натыжной болуптур. Мына терезелери бүт пластик. Арканы ачып, үйдү желдетип дегендей мына терезени ачып. Сонун. Алла разы болсун. Мындай нерсени жасоо бардыгынын колунан келе бербейт. Бул видеону көрүп, мына ушул Али Мырза Иман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жасап аткан ишин көрүп, бардыгыбыз шыктаналы. Эмне үчүн бардыгыбыз кыла албайбыз? Жасасак болот, ага эрк керек, ага бир ниет керек да. Ниет кылсак, иншалла жасаса болот. Туура айтасыз, бардык ниет, бардык амал, бардык иштер ошол ниетке жараша болот. Пайгамбардын кутуу хадисинде дагы келет. Иннамал амалу биннияти. Ар бир амал ушундай бир ниетке жараша болот. Ошого жакшы ниет кыла беребиз. Иншалла дагы да. Амла, айтсаңыз, устаздар да айтып жүрөт. Биз качан Алла ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук иште садакага бирөөгө берсек, Аллах таалам өзүнүн казынасын ачат депчи. Ушул боюнча да биздин элди мындай ойготкон бир баян кылып берсеңиз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз кутуу хадисинде айтат:
As-садака туроддул бала, садака бүткүл балелерди кайтарат деген. Дабы мазаратым садака силер өзүңөрдүн ооруңарды садака менен дарылагыла деп айткан да. Кээ бир инсандар айтышы мүмкүн биздин ден соолугубуз жакшы депчи. Бирок бардыгыбызда өзүбүзгө билинбеген оорулар бар. Ал кандай оорулар десе, көрө албастык оорулар бар. Арамзалдык кылып коебуз, башка болобуз. Ушулардын бардыгы шариятыбызда оору болуп эсептелинет да. Инсан эч качан алуу менен байыбайт. Берүү менен байыйт. Аллах Таала берешен зат, берешен пенделерин жакшы көрөт. Берешен Алла Таалага жакын, пайгамбарыбызга жакын, бейишке жакын. Ал эми сараң адам бейиштен алыс, пайгамбарыбыздан алыс, Аллах Тааламдан алыс, тозокко жакын. Ошол себептен баарыбыз Аллах Таалага жакындайлы. Аллах Таалам өзү кандай пенделерден ыраазы десе, Аллах Таалам өзү берген ырыскысынан Аллах Таала жолуна жумшаган пенделерден ыраазы. Ошого качан биз Аллах Таала жолуна сарптамайынча эч качан ийгиликке жетпейбиз. Аллах Таала өзү айтат, качан инсандарыбыз бизге карыз берсе дейт, биз алардын карызын кайтарып беребиз дейт да. Аллах Таала өзү сурайт, бизге карыз берүүчүлөр барбы депчи. Аллах Таала карызга муктаж эмес. Качан биз Аллах үчүн бир садака кыла турган болсок, ихсан кыла турган болсок, Аллах Таала өзүнүн карыздарын сезет экен. Эмнеге Аллах Таала 10дон баштап 700 миң эсе кайтарып берет экен эселеп. Ошол себептен бардыгыбыз ушундай убакыттан пайдаланып, качан бир мүмкүнчүлүгүбүз болгон болсо, ошол мүмкүнчүлүгүбүздү Алла Таала жолуна жумшап, Алла Тааланын мээримине, ырайымына бөлөнүп, биздин берешендигибиз себеп болуп, урпактарыбызда, зурияттарыбызда кедейлер чыкпасын, муктаждар чыкпасын, ооругандар чыкпасын. Ошол биздин берешендигибиздин берекетинен урпактарыбыз озуруну көрөт. Аллах Таалам дин менетине кабыл кылат. Аллах Таалам толук дин, толук шарият, толук Куран менен жашаганга мүмкүнчүлүк берет. Дин менетине кабыл кылат, дин таркатуучулардан кылат, Куран сүйүүчүлөрдөн кылат, Куран үйрөнүүчүлөрдөн, Куран үйрөтүүчүлөрдөн кылат. Ушулардын бардыгы Аллах Таала менен болгон мамиле да. Ошол себептен бардыгыңыздарды ушул Аллах Таала менен мамиле кылууга чакырабыз ушул убакыттан пайдаланып. Алла насип кылсын баарыбызга. Кийинки үйлөрүңүздөрдүн азыр баягы курулуш этаптары кандай болуп атат? Азыр Кудай буйруса, Кулатов айыл өкмөтүндө салып аткан 16-үйүбүздүн ачылышы дагы Кудай буйруса октябрдын баштарында же ортолорунда ачылышын кылабыз. Анан Белөрүк, Нокот району, Белөрүктө дагы бир үйүбүз бар. Ал 17-үйүбүз. Анан мына Жабылыда 18-үйүбүз, Бамда 19-үйүбүз. Кудай буйруса мына Совхозго дагы үй башталып атат. Ал 20-үйүбүз, Дыбаресте үйүбүз менен 21. Кудай буйруса ушул 20-21 үйдү 2024-кө чейин тапшырып берели деп катуу аракет кылып атабыз иншалла. Аллах күч кубат берсин. Аллах күч кубат берсин. Жөн эле видеону көрүп, лайк басып, комментарий жазып эле тим болбостон, биз ушул видеонун описаниясына, комментарийине же болбосо экранга ушул Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун координаттарын жазып коюп атабыз. Эсеп шотторун жазып коюп атабыз. Байланышыңыздар. Жардам берели. Көп түкүрсө көл болот дейт. Сооп бардыгыбызга керек. Сооп бардыгыбызга керек. Эртең биз Алланын алдына сооп амалыбыз менен гана, жарык жүзүбүз менен гана бара алабыз. Сизге ийгилик каалайм. Эжелерибизге үй кут болсун, тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Кыштан эсен аман чыгып алыңыздар. Али мырза, Аллах Таалам разы болсун, сиздерден дагы атайын убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматында жүрөсүздөр. Аллах Таалам кабыл кылсын, ушул атакул ажыбыздын дагы, ушул камера тартып аткан байкебиздин дагы үй бүлөлөрдөн чоң аалымдар чыксын иншалла. амин. Аллах Таалам сахабалардын үй бүлөсүнөн ыраазы болгондой ыраазы болсун. Ар дайым ушундай бир элге журтка кызмат кылып жүрө берсин. Ушул кызматтарынан эл дагы ыраазы, Аллах Таалам дагы ыраазы, биз дагы ыраазы болуп отурабыз. Жалпы Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жамаатынын атынан, Фатмазура эжелерибиздин атынан ушул жакшылыкты жалпы мусулмандар менен бөлүшүп аткан Тез кабардын жалпы жамаатына да терең ыраазычылык билдиребиз. Элдин ушундай бир купулуна толгон, элдин ыраазылыгын алган, Аллах Тааламдын ыраазылыгына, мээримине, ырайымына, чексиз сүйүүсүнө бөлөнгөн ушундай бир элге ак кызмат кыла турган ушундай бир жамааттардан болуп жүрө бериңиздер. Атакул ажы, Кудай буйруса кызматыңыздын озуруну сөзсүз көрөсүз иншалла. Эртең балдарыңыз ушундай бир элге журтка ушундай бир аш кылат, көш кылат, эл бөлүшө албай калат иншалла. Ошондой бир эл башкарган, журт башкарган адилеттүү падышалар чыгат иншалла. Эл дуа кылып атат иншалла. Иншалла. Ар бир жакшылык жамандыгыңыздарда эл сиз менен иншалла. Аллахым разы болсун. Алла разы болсун. Биздин Тез кабардын командасынын негизги максаты, ниети, миссиясы бул жакшылыкты таркатуу. Жакшылыкты гана элге чагылдырып көрсөтүү. Биз Кудай буйруса ушул максатыбыздан тайбай, талыкпай, чарчабай иштей беребиз. Аманчылыкта көрүшөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.